Саламатсыздарбы? Биздин дагы бир бөлмө гүлдөрүбүздүн бири гипеаструм гүлү же болбосо амаралис гүлү десек болот. Бирок биз көбүнчөсүн бул гүлдөрдү пияз гүл деп атап келебиз. Пияз гүл деп атап келгенибиздин себеби дагы болсо керек, бул гүлдөрүбүздүн түбүндөгү пиязы бар. Кадимки эле пиязга окшош. Бул гүлдөр дагы привозной гүлдөр. Көбүнчөсүн бизге Голландиядан жана Кытайдан келет. Бул гүлдөр убактылуу топуракка отургузулуп келет. Ошондуктан бул гүлдөрдү сатып алгандан кийин бир жумага чейин биздин үйүбүздүн шартына көндүрүп, адаптация алгандан кийин бул гүлдөрдүн топурактарын которуп салышыбыз керек. Бул гипеаструм гүлүнө дагы жеңил топурак колдонобуз. Горшогу дагы өзүнүн пиясынан 1-2 сантиметрдей эле чоң болуш керек. Абдан чоң горшокко дагы отургузбайбыз. Ошондой эле бул гүлдөрдү отургузганда пиясынын жарымы топурактын үстүндө туруш керек. Кийин бул гүлдөр гүлдөп бүткөндө бул гүлдөрүбүздү дагы покойго кетиргенге туура келет. Же болбосо биз бул гүлдөрдү көбүнчөсүн өстүрүп жүргөндөрүбүз бар. Бул гүлдөр бир жылы гүлдөйт дагы кийинки жылдары гүлдөбөй калат, оңой менен гүлдөшпөйт. Ошондуктан буларга дагы туура кам көрүп, буларды дагы эс алууга кетирип, ошондой эле пияздардын тышын баарын ачып, тамырын кесип, бул гүлдөрдү бакчага дагы отургузуп койсок болот күзгө чейин. Бирок күзүндө бул гүлдөрдү кышка калтырбай кайра казып алышыбыз керек. Ошондой эле бул гүлдөрүбүзгө сууну дагы жеңил суудан беребиз. Башка гүлдөргө бергендей эле буларга дагы удобрениялардан берип турабыз. Бул гүлдөрүбүздү сугарганда дагы пиясына суу тийгизбей, горшоктун четинен гана бул гүлдөрүбүздү сугарганыбыз жакшы. Негизи бул амаралис гүлү менен гипеаструм гүлү тууган десек болот, бирок экөөнүн айырмасы бар. Амаралис гүлү гүлдөп турганда гүлүнөн жыт чыгып турат. Гипеаструм гүлү болсо гүлдөгөндө эч кандай жыты жок. Бирок булардын дагы өзөгүнөн айырмасын билсек болот. Бирөөнүн ичи көңдөй болот, бирөөнүкү сабагынын ичи толук эле болот. Бул гүлдөрдү биз жарык жерге коебуз жана сууну дагы өлчөм менен беребиз. Сууну абдан көп берсек дагы булар тамыры дагы пиясы да чирип кетет. Ошондуктан сууну көп да бербейбиз, аз да бербейбиз. Бул гүлдөргө жакшы кам көрсөк жакшы гүлдөйт. Бул видеонун жүрүшүндө сиздер бул гүлдү кандай болуп гүлдөдү, бул амаралис гүлүбү же гипеаструм гүлүбү, ошону дагы кандай айырмалап билсек болот, ошол жөнүндө дагы көрсөңүздөр болот кийинки видеолордо. Бул видеодо бул гүлүбүз канча күндө гүлдөдү, кандай гүлдөдү, ошол жөнүндө гана көрө алсаңыздар болот. Эгер кызыктуу болсо, кийинки видеолордо бул гүлдү кандай кылып покойго кетирип, кандай кылып сактайбыз, ошол жөнүндө дагы видео чыгарып сиздер менен бөлүшүп турам. Баарыңыздарга ийгилик каалайм.